Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ким дарат алганда бисмилла деп айтса, барлық денесіне күнәлөр кечирилет. Бисмилланы айтпаса, кайсы жерди жууса, ошол эле күнәлөр кечирилет. Ушу мынаке. Дарат алуу, ушу бисмилланы айтуу, бул ушуну азыр айтып аткан, бул сүннөт, бул маселеге кирет. А бунун кандай пайдасы бар экен? Ушу фазайылга кирет. Түшүнүктүүбү? Жаназанын окуган тартиби. Жаназаны кандай окуш керек? Кыбланы карап окуш керек. Жаназа алдыбызда туруш керек, аркабызда эмес. Жаназаны отуруп алып окуп койсо болбойт. Эми үзүрүлүп ооругандарга бөлөк ал. Жаназаны мисалы карап дарат менен окуш керек. Даратсыз окуса болбойт. Жаназада 4 жол такбир бар. Биринчи ошо ниетке ниет кылганда Аллага мактоо, пайгамбарга салават, өлүмгө, ошо өлүккө дуа деп ниет кыласыз. Аллаху акбар дедиңиз. Пайгамбардан кийин не окуйсуз? Салават окуйсуз. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид. Андан кийин да Аллаху акбар дейсиз. Андан кийин не окуйсуз? Өлүккө, мархумга дуа окуйсуз. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيا على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. Ülke dua. Andan daha bir törtünçü net Allahu Akbar deyiz. Anan onca kasalan veririz, anan solca kasalan veririz. Uşu tertibini aytып atkан, uşunu masail деп айтат. Маселелер. Эми bunun эмне фазилети бар? Пайгамбарыбыз айткан, ким жаназа намазы окуса, ага бир кыйрат сооп берилет дейт. Бир кыйрат канча десе, Ухуд тоосундай. Мадина шаарында Ухуд тоосу бар, эң чоң тоо. Ошондой сооп берилет. Эми барып мархумду атканга топурак таштайбыз. Бисмилла ва аля миллати расулилла деп коебуз өлүктү. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra деп айтып коебуз. Ya Allah bizi topraktan jarattың, toprakka kaytarasың, topraktan gayra tiriltesin деп коебуз. Булардын баардыгы маселелер. Эми топурак таштаганга барса, ким ага 2 кыйрат сооп берилет дейт. 2 Ухуд тоосундай. Бул масаил дейт. Белиби? Мына ушундай туугандар иншалла Кудай калса амал кылыштык тартибин чечмелеп бериңиз дейт. Ең бірінші ұшы туғандар, амал имандан башталады. Иман, андан кейін алхамдулилля денеден шыққан амалдар. Сіздер дуа емегде, мұны жұма баянында кенен айтып бердік амал бойынша. Ошон үчүн иншалла тилибизден жалган сөз чыгарбайлы. Жаман сөз чыгарбайлы. Уят сөз сүйлөбөйлү. Тилибизден чырайлы сөз чыксын, жумшак сөз чыксын, чын сөз чыксын, пайдалуу сөз чыксын. Пайгамбарыбыз айтканда, ким Алла ахиретке иман келтирсе, сүйлөсө жакшы сөз сүйлөсүн, болсун чыкпайлы койсун. Мен түш көрдүм. Түшүмдө мени үйдөн сиз ээрчитип бара жатыптырсыз. Мен сиздин аркаңыздан ээрчип бара жатыптырмын. Түшүмдү жооп бере аласызбы? Машалла, кеттик 3 күнгө Бишкекке. Ана баятаксылайдан. Өтө жакшы. Кудай калса Алла разы болсун иншалла. Buyursa inşallah. Bizim yaxşılığımız nasip olsun. Sufyan Sauri rahimahullah aytkanda "Laula satarallah ma jalasana ahad." Eğer de Allah Taala bizni ayıbımızı jaşırmaganda, birөө da bizim evine oturmak emes deyt. Allah menin ayıbımды jaşırmaganda, birөө da bizde oturmak emesingizler. Allah jaşırıp koydu. Oşon үчүн жакшы күмөн менен inşallah Kuday kalasa ilimdin joluna түшүңүz. İbadattın жолуна түшүңүз, даваттын жолуна түшүңүз. Мен 14 жаштамын. Жайкы каникулда Кара Балтанын лагерине жазылайын дегем. Сизден номерин сурайын дегем. Алла разы болсун. Азыр эртерээк барып жаздырыш керек. Биякта балдарда эле билет болуш керек. Менде Кара Балтанын баягында азыркы лагерь немеси, каттоолордун немеси жок экен. Эртерээк катталып коюңуз. Тойбостун товарларын халал дейт, туурабы, жесе болобу? Чын айтсам мен билбейм. Muftiyat bırak, alhamdülillah tekşerip durat, gözömöldep durat, muftiyattan sorağınızlar. Toybostun şu tavarların. Maksat Hacı apamdı kapa kılığı albayın desem,
Kapa kılıp alıp süйлөшпөй koyom. Kapa kılıp alıp süйлөшпөй koyom. Ne degeniniz al? Kapa kılbağınız da geçirim sorağınız. Bar putu olun karmağınız. Karağınızlar. Enenin daracası atağa karaganda jogorу turат. Hamalahu kurhan ve vada'tu kurha. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا Biz insanға, ata-enesine жақшылық қылғанға бұйрық бергенбізді. Hamalathu ummuhu kurha Enesi қиналып көтеріп жүрді. وَوَضَعَتْهُ kurha қиналып төреді. Emizgen özünçö, çoңoytkon özünçö, кайгырган özünçö. Кичинекейиңизде канча жолу ыйладыңыз, канча ооруп калдыңыз. Сиз ойлогоңуз да ошо ойдон, даяр ойдон мен асмандан түштүм деп. Мына нерсеге жетилгенге эне канча дуа кылган. Эненин жүзүн караган ибадат. Али жакшы сөз сүйлөй элексиз, жакшылык кыла элексиз, жөн эле карап койдуңуз да, ушул ибадат. An-nazar ila vajhil ibadatun. Fakayfa birruha deb Hasan Basri rahmatullohi alayhi aytadi. Enenin yüzüne karagan ibadat eken. Эми жакшылык кылууну сиз өзүңүз айтыңызчы канча экен? Соо канча экен? Жөн эле жүзүн карап койгон ибадат. Куранды караган ибадат. Каабаны караган ибадат. Чүнкү Куранды жөн эле карайсыз го? Ачык. Ушул ибадаттын соогу жазылат сизге. Энени карайсыз го жүзүн. Ибадаттын соогу жазылат сизге. Каабаны карайсыз го? Каабаны билебиз да, кыбла. Ибадаттын соогу жазылат. Канча ибадат айтайынбы? Бир карап койгонуңуз Кыргызстанда 1 жыл намаз окугандан да соогу жазылат. Башка жерде 1 жыл ибадат намаз окуп, орозо кармаганын соогу Каабаны бир караганда берди. Карай эле бере турган экен. Ата-энени пайгамбарыбыз айтат, кимде ким ата-энесине баш ийсе, жакшы көрүп караса, ар бир караганда кабыл болгон ажылыктын соогу берилет. Жаштар барсыңарбы? Дейсиңер го. Кичине түзү жанды болбойсуңар. Болду. Өмүрүмдүн аягына чейин ата-энеме кызмат кылам дебейсиң. Жанды болуп туруп иншалла Кудай кааласа. Ата-эне жаман айтса дагы сага жакшы ал. Карылыкта көбүнчө бир сөздү көп кайталап калат. Унутуп калат. Кичине кыжалат болуп калат. Ар бирине эле сен эле тиреше бербеди. Уруша бербеди. Сен жашсың. Сенин белиңде күч бар. Сенин каның суюк. Сен ар бирине андай кылып. Жаштарга көбүнчө айтарыбыз туугандар. Ата-эне сенин бейишиң. Ата-эне сенин дозогуң. Жакшы билип ал. Ошон үчүн иншалла ата-эненин патасын алган эч качан кор болгон эмес. Көчөдө калган эмес. Ата-эненин каргышын алган бирөө оңолгон эмес. Оңолгон эмес. Ошон үчүн туугандар иншалла мына бунун баардыгы качан келет? Бунун качан биз дааватка чыгып, оңолгонго, үйрөнгөнгө чыгып, ата-эненин кадырын сүйлөп, ата-эненин кадырын уксак, анан келип ата-энени кадырлайбыз. Алардын кызматын кылабыз. Wa bil walidayni ihsana ата-энеге эң чырайлуу кызмат кылыш керек. Эң чырайлуу сөздү ата-энеге айтыш керек. Эң чырайлуу кийимди ата-энеге кийгизиш керек. Эң чырайлуу тамакты ата-энеге бериш керек. Биринчи орунда ошолор турат да. Анан досуңуз, аялыңыз, жана башкалар. Күйөөсүнүн аялындагы акысы, аялынын күйөөсүндөгү акысы. Акысы өтө эле көп. Негизгисин айтайын. Алла Таала динди ушундай кылган. Эгерде күйөөсү өзүнүн милдетин аткарса, аялынын акысы берилет да. Эгерде аялы өзүнүн мойнундагы милдеттерин аткарса, күйөөсүнүн акысы берилет. Алла ушундай кылып койгон, эгерде аялы динде болсо, күйөөсү жашоосу рахаттуу өтөт. Күйөөсү динде болсо, аялын жашоосу рахаттуу өтөт. Эми аял аткара турган нерсе баш ийүү. Күйөөсүнө эң биринчиде баш ийүү болот. Пайгамбарыбыз айткан, кайсы аял 5 вакыт намазын окуса, Рамазан айда орозосун тутса,
Әвирин сақтаса, намахрам еркектер менен сүйлөшпөсүн. Тамашалашпасын. Намахрам ал. Күйөөсүнө гана Алла Таала махнике кылып берген күйөөсүнө гана сүйүүсүн, арнасын. Бардыгын ошончо. Әвирин сактаса, күйөөсүнө баш ийсе, бейиштин 8 эшиги тең ачык, кайсынысынан кааласа кире берсин деди. Оңой эле болуп калды. Акысы баш ийүү. То есть мойнундагы милдети, аял кыла турган иш бардыгын, даже нафил орозолорду, нафил намаздарды күйөөсүн уруксатсыз кармаганга, окуганга болбойт ушуга чейин. Күйөөсүнүн уруксатсыз башка бирөөнүн баласын эмизип койгонго дагы болбойт. Көчөгө чыккан, үйгө башка бирөөнү киргизген дагы болбойт. Күйөөсүнүн уруксаты менен. Күйөөсүнүн мойнундагы милдет эмне? Тамак ашын камсыздоо. Нафака. Күйөөнүн мойнунда милдет бул. Мойнундагы милдет бул. Мен сага жакшылык кылдым, тигинтим, мынтим деп милдет кылбасын. Мойнуңдагы жоопкерчилик. Сен никени кабыл алдым деп айткансың. Эмнесин кабыл алдың десе, тамак ашын камсыздайм, кийим кечесин камсыздайм, турак жайын камсыздайм деп. Ушулар сенин мойнуңдагы. Аны багуу өзүңө жараша. Бай байлыгына жараша, орто кембагалга жараша. Эмнени жесе ошону жедириңиз. Кандай деңгээлде кийинсеңиз, ошондой деңгээлде кийгизиңиз. Ооруп калса караңыз, дары-дармегин берүү. Сиздин мойнуңуздагы ошо милдет. Аялдын акысы бул, сиздин мойнуңуздагы жоопкерчилик мына. Махырын бериңиз, ал акысы. Аялдын акысы болот. Сиздин мойнуңузда карыз ал, бериңиз. Ага дин үйрөтүңүз. Ага иман үйрөтүңүз. Ага намазга, уяттуулукка чакырыңыз. Үйдө талим, оңой жолу, үйдөгү талим, апталык талим, Алланын жолуна чыгуу. Оңой жолу ошо. Андан bundan сырткары дагы жалпы мусулмандардын бири-бирине болгон акысы бар, ошо кирет. Бири-бирине мойнундагы милдеттер. Жакшылык каалаңыз. Каалай албайсызбы, жамандык каалабаңыз. Пайда жеткириңиз. Пайда жеткире албайсызбы, зыян жеткирбеңиз. Көңүлүн көтөрүңүз. Көтөрө албайсызбы, чөктүрбөңүз. Акысы, аны урбаңыз. Кордобоңуз. Эгер ата-энесине бир барып келейин десе, убакыт менен алып барып келиңиз. Махыр бербей койсо эмне болот? Карыз болот, күнөөкөр болот. Калыңды бербей койсо эмне болот дейт. Бериш керек, мойнуңузда карыз болот. Жаназаңыз окуганга чейин берип коюңуз. Жаназаңыз окулганга чейин төлөп коюңуз. Ага чейин уруксат жүрө берин. Бирок качан жаназаңыз окуп калат, ал жаганы сиздин атыңыздан ким берет аны? Өзүңүз айтып кетсеңиз го жакшы, айтпай кетсеңиз кандай? Дамла, адам өлгөндөн кийин жаназага чейин Куран окуса болбойбу, багыштаса? Болот. Куранды тирүүнө дагы, өлүгүнө да окуса багыштаса болот. Бирок эгерде адам өлсө, жуул элек болсо, ошол комнатада Куран окуса болбойт. Адам өлдү. Бөлмөгө киргизип койдук. Түшүндүңбү? Экинчи бөлмөдө окуй берсеңиз болот. Эшикте башка үйлөрдө окуй берсе болот. Аны балыкчыдан бирөө кайтыш болуп, ушул жерде Куран окуй берсек болот. Көмгөнгө чейин. Көп жерлерде ушундай адат болуп калган, жерге бергенден кийин анан Куран окулат. Түшүндүңбү? Бул жаңылыш. Бул ката. Жерге берилгенге чейин деле Куран окула берет. Шариятыбыз тыюу салган биздин мазхабта кандай? Өлүк эгерде жуул элек болсо, ошонун жанында Куран окуган болбойт. Мени жуулгандан кийин ошондо окуй берсе боло берет. Көкбөрү ставка койсо кандай болуп калат? Биринчи орунга бир тараптан ставка койсо нормально эле. Ысык көл ынтымагы көкбөрү уюштурду. Мен айттым, биринчи орун ким биринчи орун алса 10 000 сом деп. Экинчи орунга 5 000 сом. Үчүнчү орунга 3 000 сом. Бул адал бол. Болот бул. Бирок экөөбүз койсок, мени бул балыкчын командасына, мен чолпон атанын командасына. Бул болбойт. Түшүндүңүздөрбү? Салатан нария кандай окулат, кандай пайдалары бар?
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салават айтканда сахабалар, табиин, аалымдардан айтылган көптөгөн салаваттар бар. Кишилер өзүнүн тарабынан салават ойлоп чыгып, салават айтышкан. Бирок эң улуу салават пайгамбарыбыз өзү үйрөткөн салават. Ага жетпейт. Миллион, миллиард салаватты түзүңүз, ыр кылып чыгарыңыз, касида кылып чыгарыңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн берекелүү тили менен мынандай салават айткыла дегенге жетпейт, теңгелбейт. Ошон үчүн эң улуу салават Дуруду Ибрахим, намаздын ичиндеги окулган салават. Ибн Масуд разияллаху анхудан риваят кылынган. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Ушуну кармаңыз. Ушуну 100 жолу айтыңыз эртең менен кечинде. Канча салават айтсаңыз пайгамбарыбызга ошончо жакындайсыз. Кыямат күнү эң жакын отурасыз. Шапаатына ылайыктуу болосуз. Салаваттын касиети жүрөккө кайгы кетет. Ырыскыга береке келет. Алла сизден разы болсун. Баарыбыздан. Жаштыкты кандай туура пайдалануу керек? Жаштыкты кандай туура пайдалануу керек? Өтө жакшы суроо бердиңиз. Туган, жаштыкты ибадатта, даватта өткөрүңүз. Эң алхамдулилля, Алла Таалам сизге иззат берет. Авир берет, бакыт берет. Каниеттүү Алла субханала таала ырыскы берет. Сыйлуу ырыскы келет. Сиз даватты, ибадатты ордуна коюңуз. Экөөнө тең илим керек. Ошон үчүн иншалла, Кудай кааласа илим да калганча мээнет кылып, адал ырыскы, бош убагыңыздын баардыгын мешитке бериңиз. Жумушка чыгыңыз, жалкоо болбоңуз. Мамлекет иште иштесеңиз ал жакта, частный болсо ал жакта, дыйканчылык болсо буга, бирок бекерпоз болбоң. Эң жакшы тартип айтып берейин. Алла Таалам күч кубат берсе тахажжудка туруңуз. Болбосо иншалла багымдатка мешитке келиңиз. Багымдатты жамаат менен мешитте окуңуз. Багымдат бүткөндөн кийин чыгып кетип калбаңыз. Периштелерди дуага салып коюңуз. Ким ордунда эле отурса, намаз окугандан кийин, дараты сынганга чейин периштелер дуа кылат. Сизге шейх дуа кылбайт, алым дуа кылбайт, периште сизге дуа кылат. Аллахумма гфир лаху вархамху. Я Алла, ушу отурган киши балага райым кыл, күнөөлөрүн кечир, даражасын бер, дуа кылып отура берет. Сиз кичине болсо да зикир кылыңыз. Кур'ан окуңуз, бөлүп коюңуз. 15 минутта зикир, 15 минут Кур'ан, мисал. Түшүнүктүбү? Кичине азмас ибадатка. Анан бир аз илим болсо маселелерди окуңуз, фазаил амал бар, фазаил садакаттардан бар. Кичине азмас отуруп туруңуз. Күн чыкканга чейин. Күн чыккандан кийин 15 минут деген ишракты окуп, үй бүлө бала чакаңызга, элиңизге, айлыгыңызга жакшы дуа кылып, ырыскы издеп чыгыңыз. Жумушка барыңыз, же үйгө барыңыз, бир иш кылыңыз. Жалкоолонбоңуз. Түшкө чейин дүйнө ишин кылыңыз. Эмне иш кылсаңыз да. Пешим намазда мешитке келиң. Пешим намаздан кийин тамактангандан кийин бир аз уктап алыңыз. Түшкү уйкуну кайлуула дейт. Пайгамбарыбыз айткан, шайтан кайлуула кылбайт. Шайтан уктабайт экен да түшкүсүндө. Түштө уктаганда түнкү ибадатка күч болот экен. Саарлыкты жегиле күндүз орозо тутканга, түштө уктагыла түнкү ибадатка турганга дейт. Пайда экен да. Андан кийин түштөн кийин алхамдулилля карап, үй бүлө бала чакага убакыт бериңиз. Анча-мынча жумуш калган болсо, жашоодо тиричилик, дүйнөдө ошону кылыңыз. Асырга намазга келиңиз, болду, эми токтотуңуз дүйнөнү. Саарттан асырга чейин моунда жетет, багымдатта. Эми асырдан куптанга чейин мешитке убакыт бериң. Гаштка чыгың, талим, машвара, жамааттар келген, аларга куптандан кийин эч жакка барбай үйгө барып уктап калың. Куптандан алдын уктаган, куптандан кийин сүйлөшкөн жакшы эмес шариятта. Диний сөз болсо, баян, таргып болсо куптандан кийин мейли. Жөнөкөй эле базар болбойт. Бекер посттук болбойт. Карта ойногонго, тияка бияка барганга, бекер убакыт өткөргөнгө, же чай ичип келер кечке 2 саат, 3 саат отура бергенге. Эмне үчүн эрте жаткыла деген? Тахажжудка турганга жеңил болсун дейт. İnsanбыз да, алсызбыз да. Куптандан кийин ким эрте жатса, Кудай кааласа, ол ошонун
Түнүндө береке. Багында токон, күндүзү анда береке. Ошон үчүн жаштыгыңыздарды ушундай өткөзүңүз. Мен дарат алгандан кийин ичим көп чыгат. Жел чыгып кетет. Кайра дарат аламбы, же кандай? Кайра алыш керек болот. Сиз мындай кылыңыз да, ичиңиз менен жерге жатыңыз. Түшүндүңүзбү? Эки бутудучу ондайдан кармайсыз. Селкинчектей болупчу. Түшүндүңүзбү? Ушул упражнение көп жасаңыз, Кудай кааласа ичиңиз көппөйт. Түшүнүктүбү? Эгерде неме кылсаңыз, о күрөшкөндөр бар, билесиздерби? Эки буту мындай алып туруп секирет. Жерденчи. İçiniz менен урасызда жерге. Макулбу? Эч кыжалат болбоңуз. Шашылбай жерди чыгарып, ылдый өдө болуп, монда ийилип аркага жерге неме кылып шашылбай туруңуз, дарат албай туруңуз азыр. Өзүңүз неме болуп калгандан кийин анан дарат алыңыз. Анан кийин эгерде дагы деле жел кармабай чыгып кете турган болсо, анда дарыланыңыз. Кээде окутуңуз, кээде алхамдулилла дарыланыш керек болот. Табыптар канча мынчалар жакшы нерсени билет, чөп чар менен жегенде ич көппөй, өзүнөн өзү ошол калыптана тургандай кылыпчы. Туура бул да оору да. Кээ бирлердин зарасы тамчылайт, кээ бирлерде жел неме, кээ бирлерде кан токтобойт, кээ бирлерде ийриң. Бирок бул кайра турганда кайра дарат алыш керек. Эгерде ар бир 10 мүнөт сайын эле жел чыга берсе, бир дарат менен окуй бересиз намазды. Жел чыга берсе да окуй бересиз. Үзүрлүгө кирет, бул үзүрлү ошо намазды кабыл болот. Ар бир 10 мүнөт сайын чыкса. Эгерде жарым саатта бир жолу чыкса, жок, анда жаңыдан дарат алыш керек болот. Эми караңыз. Кээде туруп намаз окусаңыз дарат чыкпайт, рүкүдө чыкпайт, саждага барганда чыгып кетет. Анда сиз сажда кылбайсыз. Ушундай отуруп эле мына саждаңыз болот. Түшүндүңүзбү? Отуруп алып окуйсуз. Кээ бир адамдарда болуп калат. Саждага барганда чыгып кетет. Кээ бирлердики рүкүдө чыгып кетет. Түз турса чыкпайт. Ага кандай кылыш керек десе, столдун үстүндө отуруп эле намаз окусун дейт да. Түшүндүңүзбү? Ошо даратты сакташ үчүн. Болсо дараттын адам баласы капилеттен өткөн күнөөлүү иштерин эстеп кетип, катуу өкүнүп айттым дейби? Чын жүрөктөн Кудайдан кечирим сураса, Алла Таала кечирет. Алла Таала кечиримдүү, кечирим эшиги ачык, тобанын эшиги ачык. Просто ошо чын жүрөктөн Ya Allah de. Men murunku kılgan işlerimi ökünömün. Bışaymanmın. Uçurday kılbayım, gelecekte vada verem, kaytalabayım. Bardık geçirdi. Faruzdan razı olsun. 14-15 yaştagı baldardı namazga sustuk kılsa, katurak mamile kılsa kanday bolot? Je mojburlaş gerek mi? Çok. Göңүнүн көтөрүш керек. Макташ керек. Акырын эртерээк уктатыңыз, эртерээк тургузуңуз. Өзүңүз менен чогуу алып келип, кайра айтып туруңуз. Бирок ни в коем случае мажбурлоо болбойт. Ыктыяры менен, көңүлү менен айта бериш керек, дей бериш керек, дуа кыла бериш керек. Урушпаңыз. Ажеке элдин көбү жайлоого чыгат. Жайлоого дааватка көп чыкса, инсандан үмүт кылбай, палатка кичине босуй алып, эл жакшы угат эле. Мастурат жамаат менен деле чыкса, эл оңолуп калды. Кыскасы, көчмө намазкана, даараткана жасап алып, ушуга көбүрөөк таргып берсеңиз рахмат. Алла разы болсун. Иншалла азыр Кыргызстанда бардык жерде эле жай мезгилинде жайлоого деле ошол жерге деле жамааттар барып атат. Ошол жерде жайлоодогулар деле бири-бириңиздерге даават кылып, таалим кылып турса деле болот. Убакыт кенен. Устаз, көлгө келгениңизге Алла разы болсун. Рахмат. Дагы келип турсаңыз жакшы болор эле. Аллахым амалыңызды кабыл кылсын. Рахмат, Алла разы. Буюрса келип турабыз иншалла. Эң көп барганым өзү көл, чындап айтайын. Просто билинбейт экен да, ошко самолет менен келип кете беребиз да бул жергечи. Тияка бул жака иншалла. Кудайга шүгүр иншалла. Алла разы болсун. Мен өпкө оорусу менен ооруп жүрөм. Дуа кылып коесузбу? Алла таалам шифа берсин. Алла таалам шифа берсин иншалла. Эч кычалат болбош керек. Главный биринчи адамдын баягы нервный оору бар го. Адам ойлоно берет да, ушундай не болуп калат экен, кантип калат экен депчи. Кудай берген бул, жөн берген жок. Дарыланыңыз, дарыланбаңыз деп айтпайт, дарыланыңыз. Бирок кыжалат болбоңуз. Ошентип эле мындай
ушул ойдон ооруп каламбы, ушул сакайбай каламбы дегенчи шайтандан алып келет да бул. Эч кыжаалат болбогула. Тирүү эле жакшы жүргөндөр өлүп калып атат. Ооругандар 35-40 жыл ооруп өлбөй эле жүрөт. Чын да. Оору менен өлүп калганда кырылып калыш керек эле. Оорудан адам өлбөйт. Алланын буйругу менен өлөт. Айылдын үстүнө эстегенде. Алла Таалам бул дүйнөгө мусулмангачы бул дүйнөдө мусулманга оору берет эмне үчүн? Ахиретте азаптабаш үчүн. Так что оору келсе кыжалат болбоңуз. Мусулмандын оорусу, кайгысы, кыжалаты, чарчаганы Алланын алдында баалуу. Күнөө кечириле берет. Кетип атып путуңуз менен таш тээп алсаңыз да күнөө кечирилет. Путуңузга тикен кирип кетсе да күнөө кечирилет. Буюмуңузду таппай калсаңыз кечирилет. Бирөөнү күтүп атып кичине кыжалат болуп койсоңуз күнөө кечирилет. Жыргал эле да биздики. Алла күнөөнү кечиргенге себебин издейт. Причинасын. Эпте ушуну бир күнөөсүн кечирип салайын. Пайгамбарыбыз айткан, мусулманга кандай гана кайгы, кыжалатчылык, чарчоо келбесин, күнөөсүн кечирет. Бирок адал мээнет менен, пешене тер менен акча таап, келип түндө чарчап жатат го, саарылып күнөөсү кечирген абалда турат. Просто адалдан тап болду. Адалдан чарчаган дагы баалуу да. Путуңузга. Таш тээп алсаңыз күнөө кечирилип атса. Ата эле таш теппей келе да бирок. Күнөө кечиртейин деп эле тээ берсең анан. Кокустан чалынып кетесиң го. Ошону айтып атам. Мусулман адам ооругандачы, катуу ооруганда деп калат го. Ошо таспих кылган соо жазган. Жыргалуу экен. Тиш ооруп атат, дейсиз го. Таспих сооп жазыла берет. Субханаллах соо жазыла берет. Алхамдулилlah. Ич ооруганда ичиңизди карап жүгүрүп тияка бияка жүгүргөндө сооп жазылат. Алхамдулилlah. Мусулмандын Имран ибн Хусейн деген сахаба болгон. Ким деген? Имран ибн Хусейн радыйаллаху. Көп ооручу экен да. Көп ооручу. Периштелер саламга келчү экен. Зияратка. Адамдар эмес. Периштелер келип Аллахын саламын. Күндөрдүн биринде жакшы болуп калыптыр. Кандай ден соолук десе, жакшы го жакшы, бирок периштелер келбей калды. Ошо иншалла ооруну Алладан сурабаш керек. Сураса кыжалат болбош керек. Бул да бир конок. Күнөөмдү кечиргенге келди. Даражамды көтөргөнгө келди. Тазалаганга келди деп. Оорунун аркасында өтө көп чоң данышмандыктар бар. Текеберлик сынат. Дүйнөгө ачкөздүк сынат. Ахиретке даярдануу пикири ойгонот. Алла Таала менен байланыштуу эле. Себептен жарат Алланы карап калса. Доктор деле айтат да акырында кел. Биздин колдон эч нерсе келбейт. Операция кылып коебуз, ары эми Кудайдан деп коет да. Алладан бардыгы. Ошон үчүн иншалла ооруну Алла Таала мусулманга берет ахиретте азаптабаш үчүн. Оорунуку жөнөкөй эмес. Алхамдулилlah даражасы бийик. Бир хадисти айтып коеюн. Ден соолугу жакшы учурунда амал кылып ибадат кылып алыш керек экен да. Ооруп калганда Алла Таала периштеге айтып кеткен. Ден соолугу жакшы учурунда кандай ибадат кылат эле, амал кылат эле, ошондой жазгыла дейт экен. Ден соолугу жакшы учурунда 5 мал намазга келет эле. Машфарага отурат эле, таалимге отурат эле, гаштарды кылат эле, Куран окуйт эле, зикир кылат эле, кайрымдуулук, сапарга кылат эле. Ден соолугу ооруп калды. Намазы 5 убактан турбусун, 1 убакт намазга келе албай калды. Ооруп атса каяктан келсин? Каяктагы зикир, каяктагы Куран, каяктагы машфара, каяктагы гаштыга. Ооруп атса, бирок Алла Тааланы караңыз. Мээримин караңыз, Алланын мээримин. Ден соолук жакшы учурунда кандай амалдарды кылса, кудду ошондой жазгыла, кем битпейди. Ошон үчүн ден соолук жакшы учурунда эмне кылыш керек экен? Көлгө чыга бериш керек экен? Айтпайсыңарбы? Көбүрөөк ибадат кылып коюш керек экен да. Что эртеге бар оору келет да. Эртеге бар келет. Жамандык жакшы экөө тең ээрчишип жүрөт. Мына соопторду ала берет. Айылдын үстүнө плотина курулганы жатат дейт. Ошого дуа сурайбыз айылдын атынан. Кандай плотина? Эмне бала кылайын деп атасыңар эй? Төр айгырлыктан. Бүтү? Кайсы плот? Судан ичине жардырабыз. Ошо келген сууну кыштата чогултуп, айылга суу топтоп алып,
Ова чаң аспатқан Сусақтар. жерде суаралды ет А. қылып, ошоны иштеген. Мен түшүндүм аксакал. Мен былтыр Өзбекстанга бардым. Бала чакамы алып бир Ташкент, Самарканд, Бухараны бир көрсөтүп келейин деп. Майдын аягында болчу. Ушул айларда. Анан кийин Өзбекстанга кирип, айылда ошо өтүп баратсак, суунун кадырын ошолор билет экен. Биз кыргыздар суунун кадырын билбейт экенбиз. Агызып элечи. Суу башында жашайт экенбиз дагы. Алар ар бир айылда, азыр сиз айткан эми түшүнүп атам. Ар бир айылда бассейн кылып коюшуптур. Неге? Суу жок да. Суу келет, бассейнде токтойт. Капельне арашаймы? Суунун ар бирине ушундай кылып. Мына литрлерди кадырлаган барктагандар. Биздер тонналап агып атат, туура буруп иштеткенге дагы ойлонбойбуз. Суунун кадырына жеткендер мындай экен. Ар бир айыл өкмөттүн өзүнчө бассейн бар. Суу жок да болбосо, кургакчылыкта. Кандай неме бар? Кудайга шүкүр, алхамдулилlah, таза суу маселеси дагы, иншалла, суу маселеси туугандар, бул Алла Тааланын өтө улуу неаматы да. Асмандан эгерде Алла жамгыр жадырбай койсо, өзү асмандан жамгыр эле жайт, башка нерсе жаабайт. Ушуну карап туруңуз. Маан мубарак деген. Ва анзална минас самаи маан мубарак. Биз асмандан берекелүү сууну жадырып атабыз дейт. Суу менен канча иш бүтөт. Суу болбосо кантип тазаланабыз? Этаждарда суу болбосо, билесизби, ажаткана эмне болот? Бир жума суу болбой калсынчы эмне болор экен? Тамакка дагы, жуунганга дагы, кийим жууганга да бардыгына суу керек. Таштарды эриткен бардыгы суусуз. Мүмкүн эмес да. Алла Таала берекелүү суу дейт. Береке деген кандай? Касратул манфаат, пайдасы көп нерсени береке деп айтат. Асмандагы суу, эгерде асмандан сууну Алла Таалам токтотуп койсо, угуп туруңуз. Эң биринчи чоң жаныбарлар өлөт. Кимдер өлөт? Ким канча чоң болсо ошончо сууга муктаж. Ошолор биринчи өлөт. Ошолор биринчи кырылат. Чымчыктар эң акырында. Чымчык 10 грамм суу жетет экен да качы. Алар эң акырында өлөт. Ат, төө, пил биринчи кырылат булар. Булар бир күндө билбейм канча литрлеп суу ичет. Андан кийин биздин кезек келет анан. Суусу жок, кырылып калат. Бензини жок, жашай беребиз. Бишкекке жөдөлөп барып келебиз. Суу болбой калса чата. Машина болбосо болбой деле койсун. Суу болбой калса чата. Суу жөнөкөй эмес, Алла Таала мээримин караңыз. Асмандан берекелүү сууну силерге жадырып атабыз дейт. Мөңгү, кар менен, мөндөр менен, жамгыр менен. Бирок Алла Тааладан пайдалуу жамгыр сураш керек. Кээде жамгыр пайдалуу болот, кээде зыяндуу болот. Алла Тааладан алхамдулилlah ушу эгиндерибизге, эгин зарларыбызга, жалпы эле элге пайдалуу жамгырды Алла Тааладан сурайлы. Пайгамбарыбыз пайдалуу жамгыр сурайт эле. Анан сууну үнөмдөйлү, сактайлы, барктайлы. Бирок Кудайга шүгүр, Алла Таалага ушуну Кыргызстанда мекен бергенинде. Бул алхамдулилlah, бул бензин, петрол эмес да, бул суучу. Суу тамаша эмес, суу жашоо бул. Алхамдулилlah, Алла Таала ушундай берип. Бирок ушуну кадырлап туура иштетишибиз керек. Болду туугандары? Дуа кылайлыбы? Суроо барбы? Жеке бере бериңиздер. Бисмилlah. Biz genelde bir de bala dağılında okuyoruz, bir de bala zorunda okuyoruz. Kaçıncı tura? Экөө тең туура. Kızarak bulursun canım. Эң туура аксакал суроо берди да, ааламда ушу талаш бар. Экөө тең туура. Зыга мындай мейил кылып окуйт, дыга мейил кылып окуйт. Вала доллин. Бирок көбү кичине з менен дынын ортосу. Эниби? Башка дагы мисың? Ustoz, qisqacha so'rab, bu o'rinki sanaqa iki rekat darabdan Bilal Hasan Qo'qomet namazchi. O'shol bayag'i asrdan keyin shamga cheyinchi. O'shaga cheyinki vaqtlar hozircha bayag'i sham yaqinda qolgan vaqtlar o'qiysiz. Qanday? Жакшылап угуңуздар. 5 убакыт намаздан башка дагы биздеги бир топ намаздар бар. Ал мисалы байкебиз айткандай, дарат алгандан кийин тахиятул вуду, ушу дарат акысы деген намаз бар. Мечитке киргенден кийин мечит акысы деген намаз бар.
Makul? Kacit namazı degen var. Tasbih namazı degen var. Toba namazı degen var. İşrak namazı degen var. Zuha çaş namazı degen var. Avabin namazı degenler var. Namaz köp ekeni. Jamgır jabay koysa istisqa degen var. Gün tutulgandagı namazlar var. 5 vakt namazdan sırtkarı, sünnetlerin sırtkarıdagı, vitirden sırtkarıda namazdan toltur ataksın. Namaz uşul eken de oylabamız. Ta emi Жақшы уғалыңыз. 24 saat Allah Taala'nın bergen gün tünü var. Şu 24 saatin içinde 5 vakitte namaz azırkı aytып atkan namazlar, nafil namazlar okugan makruh olur. Нежелательно, okuvaş gerek. Al qaysı dese, taң atkandan gün çıkkanға çeyін vakit nafil namaz okusa bolboydu. Azırkı aytkandын bardығы. Taң atkandan gün çıkkanға çeyін примерно 1,5 saat. 2 reket sünnetті okuyuz, 2 reket bağımlattın farzını okuyuz, büttü. Kaza okusanız болады, kaza. Бирок nafil, azırkı nafillerді okusanız болбойт. Мен сапарға чыгып 2 reket окуп алайын. Болбойт. Тобаға 2 reket, азыр дарат алдым эле 2 reket, дараттын акысы, мечиттин акысы болбойт. Түшүнүктүүбү? Биринчи убакыт кайсы экен? Таң аткандан gün çıkkanға чейин 1. Экинчиси gün чыгып атканда. Gün чыгып атат. Болбойт намаз. Меними? Бул gün чыгып атканда жаназаны окуса да болбойт. Gün чыгып атканда парызды окуса да болбойт. Нафил жөн эле болбойт. Үчүнчүсү чак түштү. Төртүнчүсү асырдан gün батканга чейин. Asırdan gün batkanга çeyин. Kança vakt alsa oşonun bardығы kamtıydı. Beşincisi gün batıp atkanda. Uşu 5 vakta malda nafil namaz absolutno bolboyt. 3 malda farzı koşa bolboyt. Nafilge 2 koşulup kalıp atat, farzda 3'e kalıp atat. Gün çıkıp atkanda, çak düştü, gün batıp atkanda. Uşul 3 mezgilde farz, vacip, sünnet, nafil birisi daha bolboyt. Şu 3 öndü. Düşündünüzler mi? Ha. Alemi dağı nafilge koşumça dağı 2 vakt koşulup kaldı. Taң atkandan gün çıkkanга çeyin, asırdan gün batkanга çeyin. Düşünüktü? Kalgan uçurda bardık nafillerde okuyuverseniz болады. 5 önden başka. Dağı? Ha? Niye ne? Ha, özü oşo gündün asırı jarım gün batkan, jarım gün batalek. Oşoga çeyин okusanız болады. Eğer tol gün batıp ketse kaza oldu. Aga çeyin kaza olboy. Allah Taala'dan jamgır tilep. Kurgakçılık, kaatçılık bolup ketet. Allah Taala'dan. Bирок adamlar zeketin berбей койгондо Allah Taala asmandan jamgырын бербей коет экен. Ana ançamça jawap atat ko zeket berбесе деле де, al sen üçün jawap atkан жери жок. Ana bebechara kurt kumurska деген бар. Ha, жаныбарлар бар. Tili жок, сүйлөй албаган. Ошолордун урматына жамгыр жаап атат. Сиз сага эмес, сенин кыйындыгыңа. Зекет бербей койгону үчүн пешенеңен өбүш керекпи? Ошон үчүн зекет берип турайлы. Зекет ар бириңиздер азымнал торайгырлар түзгөлө байсыңар эсиңер. Калп элем деп чыгаргыла акчаны. Зекет бергиле. Азыр мына быйылгы эсеп менен угуп алыңыз. Зекет намазда эле парыз. Биринчи өзүңүздүн айылыңызга бериңиз. Айыл түзүк болуп кетсе анан кийин чырпыкты жана башкага өтөсүздөр. Карагыла. Угуп туруңуз. Зекет бул ибадат. Бул Алланын акысы. Сиз ойлонуп берсемби, бербесемби дей турган нерсе эмес бул. Зекет Алланын түздөн түз буйругу. Зекет парыз эмес десе капыр болуп калат туган. Зекет парыз, бирок мен бербейм десе күнөөкөр болот. Зекет кыямат күнү келет, азап болуп келет. Зекеттин мааниси эки. Тазалануу жана өсүү. Зекет бергенде биринчи сиздин байлыгыңыз эмес, өзүңүз тазаланасыз.
Bir koy. 30 uydan bir uy. 5 töödөн bir koy. Жылкыңыз. Жылкыдан дагы берилет. Биздин мазхабта. Бирок кандай баасын өлчөтпөй 40тан бирин бере бересиз. Бирок ушулар качан ушул койлоруңуз, жылкыларыңыз, төөлөрүңүз, уйларыңыз 6 айдан көп жайытта болсо. Жайлоодо жайытта болсо. Эгерде 6 айдан көбүн үйдө карасаңыз, анда бербейсиз. Сиз мээнетиңиз кетип атат ага. Бул бир. Эгерде угуп алыңыз, тууганы жакшы угуп алыңыз. Эгерде соода сатык боло турган болсо, 10 эле кою бар. 10 багам, сатам. Ошон үчүн бересиз. Эгерде мышык алып сатар болсоңуз, көгүчкөн ит алып сатсаңыз дагы анда зекет. Болду, ошол бай бүгүн. 289 миң сом. Бирок сизде мындай болушу мүмкүн. 200 миң наличи бар, 189 миң дүкөндө товар менен бар. Сиз байсыз. Ошо кошулат. Ал күн сайын алып сатып атпайсызбы? Шындасызбы? Жумуртка алып келип атат, там печенье, суусундук келип атат. Өзүңүз чечип аласыз. Качан зекет сизге парыз болсо, болду. Ошол жерде эң караптуу туугандарды издеңиз. Зекет чыгарганда кимди издеңиз? Туугандарды издеңиз. Бир туугандар барды нормально элеби? Аллага шүгүр. Тайлар кандай тайлар? Жив здоровпу? Нормально. Атаңыздын бир туугандары, апаңыздын бир туугандары. Айылды караңыз ким. Ошого иншалла барыпчы, бир кыйын иш кылып койгон эмес. Машалла бир кембагалга бир коюңузду берсеңиз, ал сизге жакшылык кылды. Сиз ага эмес. Эмне үчүн? Сиздин улуу парыздыгыңызды аткарганга ал сизге жардам берип атпайбы? Ал парызды аткарган жок, сиз парызды аткарып атасыз. Буга парыз аткарыш үчүн сизге сооп берилип атат, даража берилип атат, бейиш берилип атат, Алланын ыраазычылыгы берилип атат. Ошон үчүн сиз ага бергенде, рахмат деп аны чакырбай, үйүнө барып бериңиз. Байлар кембагалдарды издесин, кембагалдар байларды кубасын. Аркасынан издеп. Азыр ушундай болуп калдык да биз. Кембагалдар кууган менен убара, байлар качкан менен убара. Мурда кандай нетсе, байлар. Кембагалдарды издейт. Алла динибизде да ушундай кылып койгон. Кембагалдарга айтып койгон. Силер байларга эшигине барбагыла дейт. Вообще суранбагыла дейт. Байларга буйрук берген. Силер баргыла дейт. Мына ислам маданияты. Адамдын абири да сакталат. Байлар менен кембагалдын ортосунда байланыш болот. Азыр кембагалдар карап туруп байларды жек көрбөйт, ошондочу. Иншалла зекет беребизби? Качан беребиз? Бүгүндөн баштап. Все, Алла разы болсун. Иншалла арап айылга поддержка берген. Не берем, өзүм не беремечи? Ооба. 300 миң сом берип койдум да. Мынакей мону балам окатыңды жүрөбөр. Эч кандай мага процент бербейсиң, жөн эле өзүң бар. Бизнесиң тургузуп антип бит деп. Ал 1 жылдан ашып жүрөт да колунда мисалы. Ошондо кандай болом мен? Ошонучу сиз кайра алам деп бердиңизби же белек катары берип бердиңизби? Мен аны алам кайра. Все. Жо, мына алым болуп чыкты. Бу жерде биз бар. Биз кеткенден кийин мына сол Кыргызстандын жарымы молдо, жарымы саясатчы. Вообще капа болбогула. Кыргызстан кандай жарымы неге? Жарымы молдо, жарымы саясатчы. Экиге эле бөлүнөбүз өзүчү. Токтоп, Байкеникин жооп берип коеюнбу? Байкеники суроо, жакшы суроо бердиңиз. 300 миң бергенсиз, Алла разы болсун. Кайра аласыз да. Ошонун зекетин жыл сайын чыгарып берип турасыз. Сен ниетиңди алам деген бар. Ана Байкенекерде жакшы болуп, Жок, карап туруңуз. Жок, мынандай да, мамиле мындай. Мына отуруңуз. Все, до конца угуп туруңуз сөздү. Сиз 300 миң сомду бердиңиз. Ушул берип атканда карызга бердимби, же белек кылып бердимби? Чечиш керек адамчы.
Ошо мен кайра ушу мүлк 300 миң меникиби же менин мүлкүмөн үзүлдүбү? Ушуну биринчи чечип туруп, анан ошого жараша өкүм айтабыз. Өкүмдү ошого айтабыз. Жок, бул меники десеңиз, башка өкүм. Берип бердим десеңиз, башка өкүм. Сиз азыр мен сурадым ошон үчүн. Жок, мен алам дедиңиз, анда өкүмдү угуп алыңыз. Анда ошол акчадан 40ка бөлөсүз дагы акчаңызды. Зекетин чыгарасыз. Зекет аялга берилбейт, аял күйөөсүнө берилбейт, зекет ата энесине берилбейт, зекет бала чакасына берилбейт, небересине берилбейт, чоң ата чоң энесине, тай ата тай энесине берилбейт. Зекет бир туугандарга берсе болот. Түшүнүп алдыңар? Зекетти мусулманга берет, мусулман эмеске бербейт, байга берилбейт. Түшүнүп алдыңар? Зекеттин өкүмдөрү. Эми сиздин сурооңуз. Не dedi? Semiz var. Baylanmaz. O da gelişip anlaşılsa. Anıkı da koyu. Yok. Boğaz köy. Bodamalga bolot bu. Değil mi? Almaştırıp alыңыз. Андай кылбаңыз да, анда басын чагыңыз. Эгерде үстөк чыгара турганда басын чыгарыңыз. Мисалы сиздин семиз коюңуз канча? 20 миң сомбу? Всё, мына. Сенин анда тиги малың канча? 20 миң сом. Басын чагып туруп, анан алмаштырганыңар жакшы. Каяктан карызды бериш керек да. Карызы барлар угуп алгыла. Зекет да бербейт, садака дагы бербейт. Биринчи карыздан кутулуш керек. Эмненин маселеси? Үшүрдүн. Кеде баягы суу тартыш болгон себептен биздин аймактарда кеде суанбай туруп чабылганга туура келип калат да. Ошондо дагы эмелери деп атпайбы? Карап туруңуз. Сугат жер, кайрак жер дейт кыргыздар. Сиздерде деле ошондойбу? Кайрак жерден алган, угуп туруңуздар, эгиндерге, түшүмдөргө, дандарга үшүр 10дон 1 бересиздер. Картошка алдыңыз 10 тонна, 1 тоннан чыгарыңыз. Түшүндүңүзбү? 100 килограмм арпа алдыңыз, 10 килограмм чыгарасыз. Бул кайсы? Кайрак жерде айтып атам туугандар. Сиз мээнет кылган жоксуз да, алгачы суу алып келипчи. Асмандын жамгыры менен эле, өз нымдуулугу менен эле чыкты 10дон 1. Эгерде сиз суу алып келип сугарсаңыз, сууга мээнет кылган болсоңуз, анда 20дан 1. Канчадан? 20дан 1. Түшүндүңүздөрбү? 20дан 1 бересиз анда. Бардыгына тең. Бардыгына тең. Умурага эмне көрсө болот? Жо, карызды бериш керек. Саждадабы? Жок, оң бут эмес, эки тең эле казык э. Сиз каяктан чыгарып алган? Көзүктөр ар нерсени чыгарасыңар. Эки тең жылбаш керек, окула. Эки тең жылбаш керек. Макулбу? Жөндөн жөн эле жылдыра берген макруу болот. Макруу болот. Эгерде пут ооруса, анда маселеси бөлөк. Ден соолугу жакшы адамбы? Бунун маселеси бөлөк. Мейли? Кээ бир адамдын сол буту ооруйт. Оң бутка таянып окуйт. Кээ бир адамдын оң буту ооруйт, сол бутка таянып окуйт. Булар үчүн айтпай эле турам, бул маселе андай эмес. Ал үзүрү бар, ага макруу дагы эмес. Ден соолугу жакшы адамдын ары бери танса эмес да бул. Ордуна тургузуш керек, жакшылап коюш керек. Курмандыктын эмесинен 300 миң бар, бирок 100 миңди күзүндө кетейин деп атат да немегечи. Анан ошол курмандык чалабычы, чалбайбы? Чалат. Даватты кетсем эле. Чалат. Бүгүнкү күндө барбы? Чалат. Курмандыкка чейин, неге курбан айткан чейин кетип калган болсо чалбай калат. Андан кийин кетсе чалат. Важип болот да. Азына. Өткөндө мындай биз Кудай буйрса деп сүйлөйбүз, анан бирок ошол жакта мага бир суроо келип калды да. Сен Кудайга ишенесиңби же Аллахка ишенесиңби дегенде кайра мен Аллахка ишенем дедим да. Ошол жерден анан Кудайды каяктан алып чыгып атасың деп ошондой суроо келип калды. Ошо кандай болот ошо? Мындай да. Жараткан Алла Тааланын негизги аты Аллах. Жаратуучу дейбиз, ырызкы берүүчү дейбиз, Кудай дейбиз. Кудай деп, алхамдулилlah кыргызча. Орустар Бог деп коет экен. Түшүнөсүңбү? Кыскасы айтканда, алхамдулилlah бул бир, бар эле бир сөз. Кудай. Кудай деген мындайча айтканда, жок бул фарсча атта
Құдай деген сөз мындай. Худ а өзүнөн өзү. Ал бар деген сөз. Ваджибул вуджуд деп. Эми илимде мындай деп айтылат да, Алланын заты, Алланын сыпаты дейт. Алла Тааланын заты ваджибул вуджуд. Бар болуусу ваджиб. Сиздин биздин бар болгонубуз мүмкүн. Жок болуп кетишибиз деле мүмкүн да. Чудасызбы? Ошон үчүн бул фарызча сөз Кудай деп калганбыз. Атак иншалла бул сөздү айтып берсеңиз, Кудай жалгасын, Кудай буйрса, бардыгы боло берет. Түшүндүңүздөрбү? Албетте иншалла Алла деген сөздү көбүрөөк айтышыбыз керек. Бирок бул сөз шариятка каршы эмес. Мындай карайсыз да, Европада bir шаарда барып туруп 15 күн турсаңыз, bir жерде 15 күн туруп калсаңыз, автоматически толуп окуйсуз. 15 күнгө чейин эле жылып кете бере турган болсоңуз, касыр окуп жүрө бересиз. Жылдап жүрсөңүз дагы. Так. Sen aytayınçı. Bizdeki cemaatte жалпы элелге айтайынчы мен. Жаш эле балдар туруп алып талтайып окуйт да такыр түшүп калчудай болуп берди. Эрежеси бар, мына момундай кылып окуйт дейт, туурабы? Ошолорго айтып коелу, талтайып окуп алгыла деп. Анан батпайсың ойдугу туруп алып. Ал момунту болот. Эктар тийбейт. Туура көрбөйсүң. Туура айтат иншалла карап туруп, намазда моундай туруп алып окуган болбойт туугандар. Эми атаңыздын алдында деле андай турбайсыз да. Президенттин алдында тура аласызбы ошондой? Мисалы да, адепсиздикке кирет. Намазыга боло берет. Бирок Алланын алдында коркуп турууга эсептелбейт ал. Алланын алдында мындай борзый турбаңыз. Деловой болуп, кыйынсынып турбай, бечара болуп, өзүңүздү муктаж алып, мындайраак туруш керек. Намаз ошон үчүн. Аксакал. Usta ben bana telefondan okudumlar sizin nemenizi. Diye koydum gülünü aram dediniz de. Koydum soygunlarını söyleyip gene arkanısındaydı. Alan ötkünlüğü telefondan okusam anda çuvağa yaytıttım. Ada bu degendine basma kadar ödüyorum kata getip kal. Bana şundan aramda жазып kalgan degendini ben düşünmündüm. Бул туура эле караңыздар. Кой, уй, жылкы, төө булардан 7 нерсеси арам деп айтылат. Ошо 7-өнүн 6-сы конкретный арам. Бирөөсү макруh. Азыр айтып аткан жүнүн макруh. Жүнүн макруh. Кандай экен карап туруңуз. Шыр аккан кан арам. Малды сойгондо шыр агат го. Ушул арам кан. Анан кийин кабыргасында тияк-пияктарда калып кетет го. Ал боло берет, ал нормальный эле. Аны быжы кылса болот. Шыр аккан кан. Дам масфух дейт. Бир кеттикпи? Экинчиси. Өт. Үчүнчүсү бездер. Менү? Төртүнчүсү жумуртка. Бешинчиси эркектин жана ургачынын уяттуу мүчөлөрү. Макулбу? Алтынчысы товар сыгы. Мыналар бардыгы ошо арам эле. Эми жүнүнгө келе турган болсок, жүнүндө макруh. Арам деген дагы жери бар, макруh деген дагы жери бар, мубах деген талаштуу да. Бирок эң жакшысы макруh танзихи. Бул шарияттагы макруh эмес, табияттагы макруh. Себеп жүнүн угуп туруңуз жакшылап. Кээ бирлер боло берет, урра. Кимге кааласа боло берсин, кааласа болбосун. Бирок жүнүн уруктуктан келет. Түшүндүңүзбү? Ошону анан бирөө табият каалабайт да бирөөчү. Табият тартпайт. Ошону уруктуктан, ошо кочкордуку болсун, ургачыныкы болсун, ошол жүлүн бар го, омурткадагы жүн, урук ушак менен келет. Ошон үчүн табиятага тартпаганда муну макруh деп айтат. Бирөө жегисе жей берсин, ким койду отур? Рахаттанып жей берсин. Түшүнүп менин сөзүмбү? Жок, күнөө эмес. Табият кээ бир нерсени тартат, кээ бир нерсени тартпайт. Намаздар боюнча да балаканга жеткенден баштап мисалы фарз намаздарды көп эле
калды да мисалы толук окуй алган жокпуз да. Нафилдерди окусак, нафил намаздарды өтө беребиз мисалы. Кимдин мойнунда каза намаз болсо, нафилдин ордуна каза окусын только. Кийинкиси. Көп карызы бар адамдар курбан айтып Жок, курбанчылык кылбайт. Ал карызын берсин. Мына үчөө менен токтотойлу туугандар. Кирбейт. Зекет мындай туугандар. Зекет чыгарып атканда ниет фарз. Экинчисинде тамлик деп коет. Тамлик дегени мындайда адамды ээ кылуу. Сиз мурда аны арендага бергенсиз да. Түшүндүңүзбү? Эми жөн эле кой менен болбой калат. Анан көрөк ал ошо бир айлык аренданы берсин, колуңузга алып туруп зекет берип коюңуз. Ошону эле берип коюңуз, все. Өтөт да ошондо ниет кылып туруп бересиз да. Түшүндүңүзбү? Зекет деп айткандын кажети жок. Ниет зарыл. Өтө жакшы болду. Маселе чечилди да? Вак боюнча да 100 бай болбосо жана 20дан Ооба. Өзүңүз суу карасыз да? Сууга мээнет кеткен болсо караңыз, 100 бак бар да, 100 бактан карап түшүмдү карайсыз. 20 тонна алма, 20 тонна абрикос алдыңызбы? 1 тонна сразу үшүр. зарплаттан берилет зарплат. Мисалы стойкада иштейбиз ошол алган акча. Жок, берилбейт. Жылдык эсеп карайбыз. Кээ бирлеринин зарплата 10 000 доллар, машалла. Мисалы да, Кумтордо иштегендер башкалар, тияк бияктарда. Акчаңыз, күнүмдүк расходуңуз бар да. Мен сен айлык алам, кийинки айга чейин меники жетпей эле калат. Кээ бирлериники машалла жарым иштетет, жарым болсо эми банкка сактап кое берет. Караса бир жылда азыркы суммага жетет 289 000, анда зекетин бересиз. Аралашып кете берсе, ай сайын санай албайсыз да. Bir жылда bir жолу чогултуп санайсыз. Болду туугандар. Дуа кылайлы. Мына акыркы суроо экен ушун берип. Быйыл да беребиз же бир берген менен кылып алат. Үйгө чогултулуп атат. Үйгө чогултулат. Бирок акчалайбы? Акчалай болсо бериш керек. Жылда берет. Жылда берет. Bir жылда bir жол. Мисалы мен банкка киргизип койдум. Мисалычы 1 миллион сомду. Банкка киргизип койдум. Тийбейм да. Андан мен зекетин бердим. 25 000 сом болот да. Эмдиги жылы деле бербесем дагы зекетин беришим керек. Себеби бул акчачы, акча мындай да. Булчу өсө турган нерсе. Акча таба турган нерсе кирет да. Түшүндүңүзбү? Баалуу нерсе. Ошондой эле мисалы алтыныңыз бар. Аялдардын дагы алтындары 85 грамм эстегенди айтып коеюн. Аялдарыңыздын мына немелери эмне деп коет мойнуна таккан? Цепочкалары, дагы билерик, шакектер 85 граммга жетсе, ошо менен коштур, бардыгы бириги. Зекет фарыз болот. 40тан бери. 10 000. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil ahireti hasana wa qina azabannar. Allah'ım barımızın günahlarımızı keçirgin, ata-enelerimizin günahlarını keçirgin, жалпы момун мусулмандардын күнөөлөрүн кечиргин, баарыбызга бекем ыйман бергин, жакшы амалдарды кылганга жардам бергин. Я Алла, өмүрлөрүбүзгө, ден соолук, рызкыларыбызга, акылдарыбызга береке бергин, туура жолдон адаштырбагын. Я Алла, эч кимге кор зар кылбагын, ыймандан ажыратпагын, өзүңө жакын кылгын. Баарыбызды я Алла ынтымактуу кылгын. Ya Allah rayımdуу жашоо бергин, жакшы мүнөз бергин, намазга бекем кылгын. Ya Allah пайдалуу илим бергин, жараткан Allah кең рызкы бергин, кабыл болгон амал бергин, бардык оорулардан шифа бергин. Ya Allah пайдасыз билимден сакта, коркпогон жүрөктөн сакта, тойбогон нәпсиден сакта, кабыл болгон дуадан сакта. Ya Allah куржаладан сакта, жаман сөз, жаман көздөн сакта, ыймансыз жашоодон сакта, тообасыз жашоодон сакта. Ya Allah кабырдын азабынан, өзүңдүн каарыңдан, кыямат күнү шермендешилигинен сакта. Жараткан Allah элибизге ya Allah ыймандуу жашоо бер, ынтымактуу жашоо бер, таза жашоо бер, таквалуу жашоо бер, кичпейил жашоо бер, ырайымдуу жашоо бер. Ya Rabbul Alamin дуаларыбыздын бардыгын кабыл кылгын. Ya Allah жүздөрүбүздү нурлагын, жүрөктөрүбүздү нурлагын, Курандын нуру менен кабырларыбызды, ахиретибизди нурлагын. Баарыбызды өзүңө сүйкүмдүү кылгын. Баарыбызды ya Allah пайгамбарыбыздын чыныгы үммөтү кылгын. Ya Allah баарыбызды ибадаткөй кылгын. Баарыбызды билимдүү кылгын.
Barыбызды берешен кылгын, barыбызды чынчыл кылгын, barыбызды адилеттүү кылгын, barыбызды борукер кылгын. Ya Allah, dualarыбыздын бардыгын кабыл кылгын. Barыбызды ya Allah өзүңдүн жолуңа чыгаргын. Динди мээнетине кабыл кылгын. Barыбызды дааватчы кылгын, жакшылыкка чакыруучулардан кылгын, жамандыктардан кайтаруучу кылгын. Ya Allah, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шафаатына бөлөгүн, өзүң райымыңа бөлөгүн. Allah'ım iki dünyabızda abat kılgın, razıçılığını beyişini sorayız, narazıçılığını dozağından barыбызды өзүң сактагын. Bir rahmatika ya arhamar.